Барыбызды кааласак да каалабасак да эмгекке үндөгөн жаңы таңдын атышы кутмандуу болсун. Жакшылар, сүйүктүү көрөрмандарыбыздын ар бирине ысык саламыбызды узатуу менен биргеликте таңкы Баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. УТРК Баткен телеканалын көрүп атасыз. Бизди ушул жактан карап, күзөтүп, ошондой эле кызыктуу, пайдалуу маалыматтарга ээ болсоңуз, кызыктуу маегибизге күбө болсоңуз дагы болот, урматтуу көрүүчүм. Болгону биз менен биргеликте ортоктошполууну кааласаңыз, анда экран түбүндө жазылган WhatsApp номерге билдирүү каттарды узата берсеңиз, биз кабыл алууга ар качанда дапдаярбыз. Кызматта болсо кызыңыз Шарлотта Эшматова бүгүн аптанын 3-күнү, 7 февраль, кыш мезгилинин 3-айынын соңку күндөрүндөбүз. Бул убакытты, бул айды дагы сонун өткөзүү үчүн сөз түрдө жакындарды кубантып, аларга жылмайып, жакшы сөз арнап койсоңуз болот. Сиздерге көпүрө болуп берген биздин сандарыбызды терип, бүгүн жакшылык ээлерин куттуктоого дагы сонун мүмкүнчүлүгүңүз бар деп айталы. Ал эми программабызды мындан ары дагы улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнүбүздү биз ар дайымкыдай аптанын 3-күнүн сиздин ден соолугуңузга кам көрүп, мыкты дарыгерди чакырып, атайын жакшы бир кеңештерди алып бергенге даярбыз. Андыктан телефонду колго алып, сизди кызыктырган суроолорго жооп ала алсаңыз дагы болот. Анда эмесе бүгүн гепатит оорулары боюнча кенен кесир кеп кылабыз. Жугуштуу оорулар боюнча атайын келген мыкты дарыгерибиз дагы бар. Сизди кызыктырган суроолорду кабыл алабыз. Анда эмесе Баткен областык биргелешкен ооруканасынын инфекциялык оорулар бөлүмүнүн бөлүм башчысы жана Баткен облусу боюнча башка жугуштуу оорулар боюнча дарыгер, мыкты дарыгер, көп жылдык эмгек стажы бар Саматова Каныгүл эжекебиз мейманда. Кутмандуу таңыңыз менен. Кош келдиңиз. Рахмат. Ушу бүгүнкү күндө силер менен жолугушуп, ушу элим үчүн колумдан келген жардамымды берип, колумдан келген өзүмдүн ой пикирлеримди ушу сарык оорусу боюнча айтып бергенге мен даярмын. Биз да көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жалпы кыргыз эли менен көрүп аткан көрүүчүлөр менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, анын ичинде ушу Баткен областынын Баткен шаарынын тургундары. Сиздер менен бүгүнкү ушу эң сонун жакшынакай күндө саламдашып, жүз көрүшүп атканыма мен аябай кубанычтамын. Дайыма ушу элибизде тынчтык болсун. Эң негизгиси баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кубанычтабыз. Каныгүл эже негизи атыңызды укканда эле Баткенде, жанагы Каныгүл эже деп элечи дарыгер деп канча жылдык өмүрүңүздү дал ушул жаатка арнап келатасыз, элдин ден соолугун ойлоп, ушул жаатта эмгектенип келатканыңызды билебиз. Анан бүгүнкү дагы темабыз өзгөчө. Дал ушул теманын алкагында бизге кызыктуу бир маалыматтарды айталып, пайдалуу кеңештерди айтасыз деген ишеничтебиз. Мен ушул 87-жылы бүтүп келип 2 жыл Ошто областтык балдар ооруканасында жугуштуу оорулар бөлүмүндө эмгектенип, андан ушу 89-жылдан бери ушу биздин өзүбүздүн мен жаным келгенде Баткен райондук оорукана болгон. Мына ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин ушул өзүбүздүн элибиздин саламаттыгы үчүн колумдан келген жардамымды берип иштеп келүүдөмүн. Ушул келген мезгилден бери мен ушу жөнөкөй дарыгерден ушу директордун дарылоо иштери боюнча орун басары болуп иштедим. Азыр бүгүнкү күндө пенсионеркамын, бирок ошондой болсо дагы ушу элим үчүн кызмат кылам деп сөз бергенмин. Ушу элимдин ден соолугу үчүн күрөшүп келүүдөмүн бүгүнкү күндө да. Сонун баягы айтып коюшат го, патриотка деп эле. Анда патриот болуп эле элиңиздин ден соолугу үчүн күрөшүп келаткан турбайсызбы? Ушу мен өзүм да патриотбуздун аябай мага жагып кетти. Мен өзүм ушул Баткен районуна караштуу Самаркандек айылында мен ата журтумдагы, тага журтумдагы ушу Самаркандек, Көкташ, Аксай, Орто Боз, Актатыр ушул айылдарда чындыгы мен ушул баягы ар кандай кошутма өлкөлөр менен болгон мындай неме болгон учурларда дагы чыкканда дагы дайыма мен ошол жакта негедир ошол жакта болуп калам да. Ошон үчүн мен эң биринчиси айтып атпаймынбы, мен элимдин ден соолугу үчүн ушу жерибизде, элибизде тынчтык болсун, как
өзің айтқандай патриот катары ошо элим үчүн эмгектенип келем. Сонун бул ар бир эле дарыгердин же болбосо ар бир эле адамдын колунан келе бербейт, элдердин ден соолугун кам көрүп, алар үчүн күрөшүп эле өз өмүрүн тобокелге коюп башкан өмүр үчүн күрөшкөн дарыгерлер көп болсун деп айталы. Анда эмесе урматтуулар, жогоруда айткандай гепатит оорусу боюнча кеп калабыз. Гепатит деги эле өзү эмне? Мага кызыктуу да. Гепатит бул жугуштуу оорулардын тизмесине кирет. Бул жерде көптөгөн баягы анын түрлөрү болушу мүмкүн. Негизинен гепатит оорусу мурда болезнь Боткина деп койгон себеби ошол биринчи жолу ушул окмуштуу бул ооруду аныктагандыгы үчүн мында эң негизгиси ушу боордун клеткалары жабыркайт. Мына ошондуктан гепатит оорусу бул гепатит десе биз бир гана мындай сарык ооруду түшүнөбүз, бирок ал жерде толтура ар кандай оорулар болушу мүмкүн да. И ошондой эле ушу гепатит сарык оорусунун дагы өзүнүн түрлөрү болот. Бул эң негизгиси ошол боордун иштешинин начарлашына алып келет. Гепатитке кандай учурда кабылат? Гепатитке бул гепатиттин өзүнүн дагы түрлөрү бар, ар кандай жол менен жугушу мүмкүн. Биринчиси бул баягы колду таза жуулагандыктан, баягы өздүк гигиенаны жакшы сактабагандыктан. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул жерде баса бергиле угуңуз, эмнеге дегенде жөнөкөй нерселерден башталат экен бардык нерсе. Бул эң негизгиси ошо ар бир адам өзүнүн өздүк гигиенасын баягы колду жуудан башташ керек да. Андан кийин баягы булганыч суулардан, баягы бизде арыктарда агып аткан суулардан жугушу мүмкүн. Көбүнчөсү ошо балдардын ичинде ошондой сарык оорусунун А деген түрү жугушу мүмкүн. Андан кийин баягы жуулбаган жер жемиштерден жугушу мүмкүн. Кээде баягы балдар көбүнчөсү баягы сыртта ойношуп келип чуркап келишип, бала деген бала экен да, кээде колдорун жуубай жер жемиштерди, тамак аштарды алып жеши мүмкүн. Мына ошондо жугушу мүмкүн. Андан кийин баягы кан аркылуу жугуучу түрлөрү бар. Алар баягы ар кандай баягы укол алганда ийне аркылуу жугушу мүмкүн, баягы салондорго барганда жугушу мүмкүн. Ошондой эле жыныстык катнашта и баягы апасы ооруган болсо энеден балага жугушу мүмкүн. Бул оору менен учурда Баткен шаарында, облусубузда көп кайрылышабы? Бул өзү негизи ушул гепатит оорусунун түрлөрү болот. Вирусный гепатит түрү менен десем анда жакшы болот да, ушул сары оорудун баягы акыркы мезгилдерде аябай көп кездешкен түрлөрү бул вирусный гепатит, сары оорудун А түрү, Е, Б, С, Д түрү деп айтылат да. Ушулардын ичинен вирусный гепатит А, Е бул жана биз жогоруда айтып өткөндөй баягы эң негизгиси ошо өздүк гигиенаны сактабагандыктан, баягы булганч сууларды ичкенде жана жогоруда айткандай жуулбаган тамакты жеп, колду жуубай тамактанганда, балдар ойногондо бири баягы чогуу ойношот го, ошондо оюнчуктардан жугушу мүмкүн. Ал эми Б өзүнчө жашайт, бул Б вирусный гепатит Б, вирусный гепатит С да өзүнчө жашайт, бирок вирусный гепатит Д деген бул көбүнчөсү вирусный гепатит Б ошо сарык оорудун Б түрүнө кошумча кошулуп алат да, бул өзүнчө жашабайт. Дайыма ушул сарыктын Б түрүнө кошулуп жашайт. Булар үч эле жол менен жугат. Жана жогоруда айткандай кан аркылуу жугат. Баягы салондорго барганда ошол кээде баягы медициналык жабдыктардан жугушу мүмкүн. Андан кийин жыныстык катнаш менен, үчүнчүсү бул энеден балага. Эгерде апасы ошо жугуштуу сарык оорусунун Б, С түрлөрү менен ооруган болсо, анда ошол кан аркылуу балага өтүшү мүмкүн.
Ушул нерселерди урматтуу көрүүчүлөр эске алып коюшуңуз керек экен. Ар кандай салонго барасызбы же болбосо частный клиникалар деп коет. Ал жерде да тазалыкка канчалык деңгээлде кам көрөт? Ал жерде тазалыкка эң биринчи маани беришиңиз керек экен. Бул сиздин ден соолугуңуз үчүн аябай кандай чоң мааниге экенин бүгүн Каныгүл айым өзү түз эфирден айтып аткан чагы. Сиз азыр мага айтып аткан, мисалы айтып атасыз го, ушундай кылыш керек, мындай кылыш керек. Келген пациенттерге, бейтаптарга сиздер ошентип айтасыздар да, алар канчалык деңгээлде биздин элибиз кабыл алат, ошол нерсени туура түшүнөт. Эмнеге дегенде биздин элибиз качан гана бир аябай катуу ооруга чалдыкканда гана ооруканага көрүнбөсө, андай болбосо жүрө берет да, мен кичине шамалдап алыптырмын депчи. Анан көп сөзгө маани бербей дегендей. Же түшүнүп калыштыбы? Ооба, бул айткандарыңарга мен кошулам. Себеби деген 35 жылдан ашык убакыт боюндан бери ошо медицина тармагында эмгектенип келем. Биздин эң эски ушу айрыкча мен өзүмдү дагы өкүндүргөн жери бул ошо биз өзүбүздүн ден соолугубузга кайдыгер мамиле кылганыбыз. Мисалы үчүн азыр бүгүнкү күндө бизде жана жугуштуу оору сарык оорусунун А түрү биздин шаарда, областта, ал эмес жалаң Кыргызстанда баягы аябай белгилүү болуп, аябай көп учур катталууда да. Себеби деген бул сарык оорусунун А түрү 4-5 жыл сайын мындай кайталанып көбөйүп турат да. Мына ошол быйылкы жылы мына ошондой болуп, мына август айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошо балдардын арасындагы баягы сарык оорусунун А түрү аябай көп кездешүүдө. Бул деген ошол биздин баягы жана балдарыбызга, айрыкча кичинекей балдарды бекеринен баягы мусулманчылыкта дагы 5 апанын аяк астында деп айтпайт. Ушу айрыкча жаш балдарга, 5 жашка чейинки балдарга биз апалар гана, аял заты гана биз себепчи болобуз. Ошолордун ооруганага дагы, алардын баягы жакшы өсүшүгө дагы эң негизгиси биз энелер жооп беришибиз керек. Эң негизги ошол жана мен жогоруда айткандай, мени өкүндүргөнү, биз балдарыбызды эмне үчүн, мисалы үчүн кээ бир апалар келет, балдары баягы өзүнүн салмагы 4 килограмм, 2, 3, 4 килограмм жетпеген балдар да келишет да. Ошондой эле кандар аябай аз. Витаминдер жетишпейт. Именно ушундай балдарга жанакы биз жогоруда сөз кылгандай сарык оорусу, барлык эле жугуштуу оорулар аябай тез жугат. Себеби ал балдардын организминде баягы сырттан келген микробтор менен күрөшүп атырган заттар жок болот. Себеби ал өзү фоной оору деп коебуз биз медицинада. Ошол жанакы жогоруда айткан сарык оору, кан аздуулук, салмагынын аздыгы, витаминдердин жетишпегендиги, кээде ошондой эле баягы итик оорусу деп коет, витаминди жетишпей калганда. Ошондой эле баягы балдардын башында давлениясы болот, перинатальный энцефалопатия деп коебуз. Аны болсо биздин апаларыбыз бул мени тарткан көп ыйлап, же болбосо атасын тарткан көп ыйлап деп ага маани беришпейт. Бирок ошону дагы эмне үчүн ыйлап атат? Жөндөн-жөн бала ыйлабайт да. Мисалы үчүн бизде эле чоң адамдар деле жумушта бир неме болбосо, же үйүмдө какой-то бирдеке болбосо жөндөн-жөн ыйлабайсың. Балдар деле жөндөн-жөн ыйлабайт. Ошону алып барып дарыгерлерге көрсөтүп, ошону алдын алып лечение кылса болот андагы. Ошондой эле кан аз болсо, мун болгон дайыма ушу кан аз болуп жүрөт деп маани беришпейт да. А бирок кансыз жашоо жок. Эгерде мисалы үчүн суу биз баягы жашылча помидор, бадыран ушуларды эгип туруп суу куйбасак, алар бир-экини салып туруп эле кургап калат го. А эгерде биз ошону аябай жакшы карап, суу куюп карасак, алар кыш болсо деле баягы помидорлорду салып тура берет. Биз адам баласы дагы ошондой элебиз. Эгерде витаминдер жетишпесе, кан жетишпесе, биз жакшы мындай балдардын өсүүсү жакшы болбойт. Аларга бардык жугуштуу оорулар тез жугат, ооруганда да алар аябай катуу оорушат, тез жакшы болбойт. Андан көбүнчөсү бизде келгенде ата-энелер менен эмне үчүн менин балам тез жакшы болбой атат деп бизде баягы дарыгерлер менен кээде бираз мындай сен жакшы карабай атасың. Ооба. Жакшы кеңешиңиз болбой атат, менин балам жакшы болбой атат дейт. Ооба, бизге күнөөнү коет да, бирок биз алардын канын биз ичип койгон жокпуз, же болбосо витаминдерин биз жеп койгон жокпуз. Ошон үчүн
баягы бала оорубаш үчүн эң негизгиси ошо балдардын ден соолугуна жакшы кам көрүш керек. Балдардын каны нормада болуш керек. Эмне үчүн если салмагы жетишпесе, анын салмагына көңүл болуш керек. Мисалы үчүн 6 айга чейин жаңылан гана эмчек сүтүн бере турган болсок, 6 айдан кийин уже биз кошумча тамактарды бериш керек. Ошол дагы анын дагы өзүнүн жолдору бар. А биздики мисалы үчүн келип жаткан оорулар 1 жаштан өткөн балдар апасынын сүтүн эмет, эмчек эмет, бирок кошумча тамакты канча жейт десем, 1-2 кашык жеп коет дейт. Ал нормага жетпейт, анан кантип ал баягы өсүүсү жакшы болсун. Анан ал кантип ошол организмге кирген сары оорусу болобу, ишеткөк оорусу болобу, же болбосо катуу кармаган респиратордук оору болобу, аны менен организм күрөшө албайт дагы. Бала тез жакшы болбойт. Ошондо апасы да кыйналат, биз да кыйналабыз. Эң негизгиси бул бала ошол ооруп келген бала аябай кыйналат. Анын тили жок, ал айта албайт. Апа, мага каным көтөрүп койчу, апа, же мен жакшыраак тамак бер, мен семирчи, мага же витаминдерди алып берчи деп мынтип айта албайт да. Ошон үчүн биз аял заты ошо балдарга көбүрөөк көңүл бөлүп, ошо биздин болочогубуз болгон балдар үчүн биз өзү жакшы кам көрүшүбүз керек. Мына ошондо гана балдарды кандай гана оору жукпасын биз алдын алып, мындай тез жакшы болгонго биз өбөлгө түзөбүз да. Андан кийин ошол мына бүгүнкү күндө дагы аябай сарык оорусу А түрү менен балдардын арасында көп кездешип атат. Эң негизи биринчи бизде бул Баткен район боюнча алганыбызда бизде мына Чоң Кара, Зарташ айылдарында аябай көп болуп келди. Именно баягы мектеп жашка чейинки баягы биринчи, экинчи, үчүнчү класстагы, ушу 4-5 класстагы балдардын арасында аябай көп болуп келди. Бүгүнкү күндө ошо биздин бөлүмдө жаткандардын сарык болуп ооруп келген жаткандардын бардыгы да ошол бир гана вирусный гепатит гана болбостон ошолордун кошумча оорулары бардыгында бар. Себеби эгерде алардын организми жанагындай фоновый оорулары жок болгондо организм өзү күрөшүп бул алдын үлүндө деле дарыланса болмок эле да. Сен түшүндүм. Эң башкысы адамдын жаш болобу, кары болобу, орто жаш болобу, айтор иммунитети аябай күчтүү болуш керек экен. Бирок иммунитетти аябай күчтүү кылыш үчүн эмне кылыш керек өзгөчө? Сиз ушунча жылдык медицина жаатында жүрөз тажрыйбаңызга таянып эмнени айта алат элеңиз? Эң негизгиси ошо биз өзү жаңы көргөн балдардан кемпир чалдарга чейин 1 жылда 2 жолу медициналык кароодон өтүп туруш керек. Мисалы үчүн кайсы анализдер тапшырганда чыгат да, кайсы жеринде бир аз баягы өзгөрүүлөр болсо, ошол жерде лечение кылса, мисалы үчүн убагында дарыланса, ал тез жакшы болот. Мисалы үчүн жана жогоруда айткандай эле кан аз болуп атабы, канды таблеткаларын, сиропторун балдарга берип, убагына жайына келтирип койсо болот. Ал эми арык болуп турган болсо, ошо коррекция, тамактарын коррекция кылып, витаминдер жетишпесе, витаминдерди убагында берсе, ошол балдардын реактивность, чоңдордун деле реактивность иммунитети күчтүү болот дагы, бардык ооруларды жеңип кетсе болот. Ооба, медицина жаатынан кичине биз алыс болсок дагы бизде мындай баягы апаларыбыз илгери айтып койчу эле, койдун майын шуасаң, сага аябай жакшы болот. Эмне кыласың врачтарды, эмне кыласың докторго барып, же болбосо кандайдыр бир өздөрүнүн эскичилик эмеси болот го. Үйдү шартында эле колдонуп алып, аны ошондой жол менен дарылап коем, мен сени иммунитетиң күчтүү болуш үчүн мындай кылышың керек деп. Ошол нерселердин канчалык деңгээлде адамга зыяны бар, ал жок дегенде иммунитетти көтөрүшүнө жардам береби? Бизде көпчүлүгү ошондой, аз көрүп аткан көрүүчүлөр деле моюнга атпаш керек бул нерсени. Бирок баягы медициналык жактан тастыкталган эмес. Алар эч качан немесин иммунитетин көтөрүп койбойт. Мисалы үчүн сен аябай жакшы болуп кетесиң депчи ошентип коюшат го. Мисалы үчүн туура айтасың, мен баягы бизде ишеткөк оорусу менен ооруганда келсе баягы өзүбүздүн элдик медицина менен баягы көөлөрдү немелерине, беттерине сүртүп, киндиктеринин ичине сүртүп, ушинтип койсок, эмдеп койсок жакшы болуп калат, иши токтоп калат дешет. Барынан дагы бир нерсе айта кетейин, жанагы койдун кесип алып ошого отургузуп койгон нерсеге аябай мен таң калдым да. Алар дагы эч кандай жардам бербейт, алар ошол медициналык жактан тастыкталган эмес. Ал просто биздин элибизде ушу илгертен калган, ата-бабалардан калган салт болуш керек деп ойлойм. Анын эч кандай мындай жардамы тийбейт. Балким илгери ошол медицина жааты анчалык деңгээлде өнүкпөгөн үчүн эл ушундай элдик медицинаны колдонгон чыгар, Бирок азыр жетиштүү да бизде. Ооба, бирок ал
мурдакы заман менен азыркы биздин заманды салыштырып болбойт. Мурдакы заманда мисалы үчүн биздин ата бабаларыбыз, биз мен өзүм деле жаш кезимде мисалы үчүн бир дагы баягы химикаттар кошулган тамактарды жеген эмеспиз да биз. Биз өзүбүздүн эле өрүк, ошол алма, алмурут, нандарды деле мисалы үчүн, ооба, будай нан, аны баягы өзүбүз колдо ата-энелерибиз, апаларыбыз жапкан нандарды жеп, өзүбүз жасаган вареньяларды жеп эле чоңойгонбуз. Азыркы, мисалы үчүн, азыркы балдар көбүнчөсү азыр мына мен эле эмес, бүт баягы Фейсбуктарда, Инстаграмдарда деле чыгып атат, баардыгы химикаттар менен жасалып, ошол дагы баягы балдардын иммунитетин түшүрүп, кээ бирөөлөр баягы аппетиттерин төмөндөтүп, ушундай немелерге алып барып атат деп айтсам болот да. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, ушул жерде баамдасак болот экен, үй шартында деле колдонсок туура. Мен үйдөгүлөрүм дагы мени көп учурда ошондой жол менен дарылап койчу да. Бирок ал нерсе да керек болушу мүмкүн. Бирок көбүрөөк айтканда Каныгүл айым өзү айтып атат, бир жылда 2 жолу дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп коюңуз. Бул сиздин убактыңыз да кетпейт. Болгону өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн кам көргөн адам катары барып каранып койсоңуз, көп оорулардын алдын алган болот экенсиз. Ушул нерсени биз бүгүнкү негизги эфирибиздин максаты дагы сизге жеткизүү болсо керек. Келген Ооба, себеби азыркы бүгүнкү күндө ар бир аялдарда мисалы үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер бар да. Кээде бизге оорулар келет, ошол өздөрүнүн дарыгерлеринин ким экенин билишпейт да. Ошондуктан мисалы үчүн ар бир айылдарда ошол өзүнүн карай турган дарыгерлер барат. Ошол дарыгерлерге барып, убагында көрүнүп, жана жогоруда айткандай, бардык оорулардын алдын алса болот да. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сизге түшүнүктүү болуш керек. Мен эртең дарыгердин көзөмөлүнө жөнөйүн деп өзүм барат окшойм, өзүм баштап берет окшойм. Саламатсыздарбы дейт көрөрмандардан келген суроолор. Мен 1 жылдан бери гепатит В оорусу менен ооруп келем. Бул оору толук сакайып кетеби, диетаны кандай кармасак болот дейт. Диета кармаш керекпи? Бул жана жогоруда айттым, сарыктын Б, С, Д бул 3 жол менен жугат. Жана кан аркылуу, жыныстык катнаш менен и энеден балага. Эгерде вирусный гепатит Б менен ооруган болсо, бул дайыма бизде поликлиникаларда азыркы неме ССМдер деп коебуз, Центр семейных врачей, ошо үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда атайын дарыгер бар. Ал жерде баягы ошо жугуштуу оорулар бөлмөсүндө ошо жерге барып, анан өзүнүн жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлерге учетко туруп, ал дайыма көзөмөлдөп туруш керек. 1 жылда 2 жолу ошо кароодон өтүп, баягы боодун иштеши канчалык деңгээлде баягы бузулуп атабы, бузулбай атабы, ошону карап туруш керек. Анан баягы вирусный гепатит Б чыккандан кийин анын кандагы количествосы ПЦР анализ деп коебуз, мына ошол анализдерди тапшырып кароодон өтүп туруш керек. Эгерде кандай гана оору болбосун, эгер грипп болуп калабы, же ич өтөбү, же давление, любой оору болгондо алар өзүнчө дарыланып үйдө отурбаш керек. Тез аранын ичинде ошо баягы үй бүлөлүк дарыгерлерге и жугуштуу оорулар дарыгерлерге кайрылыш керек. Ооба, ооба. Ар бир өзүнүн жашаган жеринде барып көрүнүп туруш керек да. Эгерде бул кээде баягы вирус ошол гепатит оорусун Б, С менен ооруган адамдар көбүнчөсү баягы мен болду, мен аябай катуу ооруп калдым, мен сероспечен болуп калышым мүмкүн деген мындай коркунучтар болот да. Жок, анын ошо убагында көрүнүп турса, бул вирусту канда көбөйтпөш керек да. Ошол көбөйтпөсө, мен практикамда азыр 80-ден 90-га барган адамдар деле вирусный гепатит Б, С менен жашап аткандар бар. Ал убагында дарыланып туруш керек. Мисалы үчүн, Жугуштуу да бул жугуштуу, жанагы 3 эле жол менен жугат, бирок ошол эгерде вирусный гепатит Б, С бирөөнөн чыкса үй бүлөдө, ал ошо үйүндөгү бардык балдарын, жолдошун, туугандарын барын айтып, вирусный гепатитке каршы эмдөөлөр жүрүп атат.
ошолорду убагында эмдетип, өзүнүн жанакы 3 жол менен жугатып атпайсызбы? Ошо өзүнө керектүү жанакы кайчы, өзүнүн керектүү ошолордун баарын бөлүш керек да, баякыларга аралаштырбаш керек. Башкаларга жукпаш үчүн. Ушуну сактап, убагында дарыгерге көрүнүп, ошо боордун иштешин жакшыртып турса, канадагы вирустардын санын көбөйтпөй турса, бул ошо көпкө жашагандар бар. Каныгүл айым, сиз муну айтып атасыз да, азыр тууган уруктарына айтып эле коюш керек деп. Бирок бизде андай эмес да. Жугуштуу оору экен десе, жугуп калчудай жөн эле көрүшүп койгондой, монтип саламдашып көрүшүп койгондой эле биз оору жугатып алабыз, жанынан өтүп кеткенде жугатып атат, бирок андай эмес. Биз ошол нерсени кабыл алганыбыз үчүн ошондой оору менен ооруп калгандар өздөрүн аябай элден башкача сезип, өзгөчө сезип атат да. Анын эч кандай коркунучу жок экенин бүгүн биз көрөрмандарга түшүндүрүп беришибиз керек. Азыр мондай да, сарыктын жана жогоруда айтып кеткенде эки эле түрү жугат. Вирустук гепатит А, Э дегени бул ошо көрүшкөндө, мисалы үчүн ошонун идиш баягы кашыгы болобу, мисалы үчүн пиала менен чай ичкенде ошондо жугушу мүмкүн. А, Э деген түрү. Бирок Э деген түрү бул коркунучтуураак. Бизде 86-жылдары бизде ушу аябай көбөйүп, баягы боюнда бар аялдар көз жумкан немелер да болгон да. Булар ошо кош бойлуу аялдарга коркунучтуураак алып келет. Бирок жугуу жолу жанакындай эле идиш аяктар аркылуу көрүшкөндө, өшкөндө, ошо булганчы сууду ичкенде, жер жемиштерди жуубай жегенде, баягы өздүк гигиенаны сактабаганда жуга турган түрлөрү. Бирок кандай менен ооруганын тастыктап билип алыш керек экен да. Эң негизгиси ошол. Баягы анализдерди билип алыш керек. Билгенден кийин, если Б, С чыга турган болсо, бул жанакы 3 эле жол менен жугат. Ал көрүшкөндө жукпайт. Если үйүндө мисалы үчүн көөсү ооруган болсо, ал бир жерде отуруп, бир жерден чай ичип, анын идиш аяктарын кээде колдонсо деле андан жукпайт. Себеби ал болгон 3 эле жол менен жугат. Жана эгерде көөсү пычак менен колуну кесип алса, ал вакцина алган эмес болсо, мисалы үчүн ошол пычакта алар айлап жашайт. Вирустар. Аны только баягы дезсредстволор менен өзүнүн атайын жуучу немелер менен обработка кылыш керек да. Ошондо жугушу мүмкүн. Айтак мындай көрүшкөндө бир жерде отурганда анда Б, С, Д түрлөрү жукпайт. А, Э түрү жугушу мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, түшүнүктүү болуш керек сиздерге. Мына ушундай төрлөрү менен ооруганда эч кандай жукпайт, коркунуч да болбойт. Болгону ооруган адамды биз депрессияга түшүрүп коюшубуз мүмкүн. Аны сен ушундайсың, мындайсың деп отуруп, өлүмгө эртерээк алып барып коюшу дагы биз себепкер болуп калышыбыз мүмкүн да. Мен ушу айтканга кошулам. Себеби мага аябай көп бейтаптар келет ошол депрессияга түшкөнчү. Аларга мен колумдан келишинче жардам берем. Мисалы үчүн, кээ бирөөлөргө артериальный давление, мисалы үчүн давлениеси көтөрүлүп, алдагы өмүр бою учетто туруп атпайбы? Ошондой эле бул оору деле ошондой да. Мисалы үчүн, ошо убагында көрүнүп, убагында дарыланып турса, көпкө жашайт. Эгерде элементарный деп ойлойбуз биз, мисалы үчүн, давлениянын көтөрүлгөн, кан басымынын көтөрүлгөн. Бирок аны деле убагында, мисалы үчүн, таблеткаларын ичип турбаса, ал деле немеге алып барып атпайбы? Акырая жаман бая өлүмгө да алып барган учурлар болуп атпайбы? Ошондуктан биз алдын алып, убагында көрүнүп, убагында дарыгерге кайрылып, эгерде керек болсо ошол дарыларын ичип, баягы бооруларды жакшы иштеткенге аракет кылып турушубуз керек да. Анан ушул сарыктардын баягы өздөрү 4 убакыттан турат да. Период деп коебуз. Вирусный гепатит А дагы, Э, Б, С бүт бардыгы 4 убакыттан турат. Биринчиси бул инкубационный период. Жашыруун убакыт. Мисалы үчүн азыркы мына балдардын арасында азыркы күндө, бүгүнкү күндө бизде көп болуп атпайбы? Ошо вирусный гепатит Анын жашыруун убагы 15 күндөн баштап 50 күнгө чейин болот. Ал вирус организмге кирип отурганга чейинки убакыт да, инкубационный период. Андан кийин сарыкка чейинки убакыт, пережелтушный период. Бул 2 жумага чейин болушу мүмкүн. 3-чү периоддо гана, желтушный период де сарык убагы, ошондо гана баягы неме ошол ооруган адамда баягы сарыгы бетине чыгып, неме сийдиктери баягы
түстөрү өзгөрүп ушундай болушу мүмкүн да. А биздикилер ошон үчүн көбүнчөсү бизге келип көргөндө мынтип айтышат. Ой, 2 күн эле болуп калды ооруганыга. Мына 2 күндөн бери сийгенде баламдын сийдиги мондай кыпкызыл болуп атат, көздөрү саргара баштады деп ушинтип келишет. А бирок анын ооруганыга элестетсеңер, мисалы үчүн 50 күн болсо, сарыкка чейинки убакыт пережиточный период 2 жума болсо, эгерде жана жогоруда сөз кылгандай иммунитети күчтүү, реактивность күчтүү, кандары жакшы, баягы салмагы жакшы боло турган болсо, вирус киргенден кийин 2 айдан кийин оорушу мүмкүн бала. Ал эми эгерде жанакындай фоно оорулар боло турган болсо, анда вирус киргенден кийин 15-20 күндөн кийин ооруш да мүмкүнчү. Биринчи башталганда баягы гриппке окшоп башталышы мүмкүн. Температура чыгып, бала, мисалы үчүн мектеп жашындагы балдар бирдемкени айтсаң кылбай, өзүнөн өзү мынтип мен кылгым келбей атат, тамак ичкиси келбей, сабак окуусу келбей, же болбосо ойногусу келбей ушундай болуп калат. Аны биз ата-энелер бул өзү ушундай айтканды кылбай калды деп биз алардын ооруну ойлобойбуз, биз аларды күнөөлөйбүзчү. Ошондуктан сен тартып баратат, сен ушундай болгон окшойсуң деп. Ооба. Анан акырында качан гана ошо 3-чү убакытка, 3-чү периодко, жылтышный периодко өткөндө гана биз сарык болду 2 күндөн бери деп келебиз. А бирок ошол баланын жанакы жашыруун убакыт, сарыкка чейинки убакыт бул эң коркунучтуу убакыт ошол болот. Себеби ошол маалда организмде аябай вирустар көп бөлүнүп чыгып, жугуу касиети ошол маалда аябай көп болотчу. Билинбейт. Мисалы үчүн балдар бакчасына барган же болбосо мектепке барган балдар ошондуктан баягы бирөөсү чыкса аябай көп чыгып кетип атпайбы? Себеби саргарган жок, анын сарык болуп атканын эч ким сезбейт. Ал баягы балдар менен бирге ойношот, отурушат, керде физкультурага барышы мүмкүн, топту кармашы мүмкүн, бардыгы бирин баягы суу ичип, ушундай кылышы мүмкүн, ошентип жуктуруп алат да. А ошон үчүн биз биринчи баягы бала мындай настроениясы жок болуп, мындай бирөө менен сүйлөшкүсү келбей, тамак жегиси келбей, же болбосо температура чыгып, анча-мынча жөтөлгөндөй болуп ушундай болгон маалда биз сөзсүз апарып, ошо боордун ооруларга текшертип көрүшүбүз керек. Эң биринчиси бул жерде баягы немеде ошо боордун клеткаларынын иштеши бузула баштаганда анализден көрсөтөт. Кээ бир түшүнгөн жакшы, мисалы үчүн азыркы күндө мен бардык элдин бардыгы түшүнбөйт деп айтпайм, бирок түшүнгөндөр да аябай көбөйүп баратат барган сайын. Бул жагда мен элим менен сыймыктанам. Баягы ошо гриппке окшоп ооруп келгенде ушуну классында сураш керек. Андагы классында барбы, же айылыңарда барбы, же тууган уруктардан бирөө жарым сарык болду десең, эже мен сарыкка тапшырып көрсөм болобу анда дегендер деле бар. Ошондо тапшырып көргөндө эми эле башталган болуп, алдын алып, жөн эле баягы диетасын сактап, режимин сактап, көп бастырбай, эч кандай мындай дары-дармектердин кереги жок. Мындай үйдөн дарыласа деле болот. Өзү негизи сарыкты баягы жеңил түрү, орточо түрү и оор түрү болуп бөлүнүп кетет. Ошолордун жеңил жана орточо түрүн үйдөн деле дарыласак болот. Если баланын жанакындай фоны оорулары жок болсо. А эгерде мисалы үчүн баланын кан аз болсо, витаминдер жетишпесе, ошондо витаминдерди кошуп берип, тамагын жакшы карап, бастырбай баягы эгерде детсадка барса аны жибербеш керек, сабакка мектеп окуучусу болсо аны мектепке жибербестен өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, алар справка жазып берет, ошентип үйдө караса деле болот, алдын алса тез эле жакшы болуп кетет. А эгерде жанакындай фон оорулары болсо, ошол боордун клеткаларынын иштеши аябай начардаган болсо, анда жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатып дарыланып чыкса болот. Мүмкүн эмес экен да анда, канча убакыт болсо дагы ушул бойдон кете берет, дарыланып турса, эч кандай зыяны тийбейт деп айтып атканыңыздан. Бул эгерде толук түрдө сакайып кете алабы? Бул жанагы түрүгө карайт да, эгерде түрүнү дарыласа, ал түрүнүн түрүгө жок. Эгерде сарыктын А, Е деген түрү болсо, буну ошол если мисалы үчүн баягы катуу тяжелый формасы болсо, аны дарылап, гепатопротектор баягы өзүнүн керектүү дары-дармектерин берип, дарылап, жаткызып карайт. Бирок алар көбүнчөсү 6 айга чейин жакшы болуп кетет, сакаят бул А, Е деген түрү. Ал эми Б, С деген түрү, жанакы жогоруда айттым го, кан аркылуу, жыныстык кантамыш менен энеден балага жуга турган түрү, бул өмүр бою канда калат. Ооба. Б, С, Д түрлөрү. Ал эми А,
түрлөрүнүн жакшы жагы бул көбүнчөсү 100% сакайып кетет. Бирок деген түрүнүн дагы баягы жаман жагы алардын дагы баягы катуу кармаган түрлөрү болот. Анда ошол алдагы өлүмгө алып барышы мүмкүнчү. Биздин дал ушул облустук дарыгерлер борборунда дал ушул ооруну дарылоого толук жабдуулар, толук дары-дармектер бар, жетиштүү да. Бүгүнкү күндө баягы бизде Кыргызстан боюнча былтыр бүт кыргыз элини баягы акысыз ошол сарыктын түрлөрүгө, БС түрлөрүгө акысыз бардык ошол Кыргызстан боюнча баягы текшерүү жүргүзүлүп, ошонун негизинде баягы көп оорулар табылды да, жанакы ошолордун бүт бардыгы бүгүнкү күндө ошол биздин баягы КИС кабинетинде учетко туруп, жугуштуу оорулар кабинетинде ошол жерден дары-дармектерди алып батышат. Жакшы, келиңиздер, көрөрмандардан келген суроолор бар экен, жакшы каалоо тилектер бар экен, аларды биз окуп программабызды жыйынтыктайлы. Каныгүл Жореева дейт, азаматсыз сиз адамдын дилгирисиз, ар дайым эл үчүн иштеп жүрө бериңиз, сиз менен сыймыктанабыз дейт. Бар болуңуз. Саламатсыздарбы? Рахмат, Каныгүл эже, сизге чоң рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Бизге аябай пайдалуу, сонун кеңеш болду. Шарлотта сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз дейт. Рахматыбызды айталы. Саламатсыздарбы? Каныгүл эжени мактасак айы сөз бүтпөйт, чындыгында өз ишинин мыкты адиси. Сизге чоң рахмат, сиз менен сыймыктанабыз, Баткен элинин кыйын мыкты дарыгери дейт. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз, чоң рахмат дейт. Каныгүл эже, бүгүн аябай сонун кеңештер айтылды деп гүлү менен, анан быйтыкчалар менен сиздин жүзүңүздөн сүйүп атат бул жактан көрөрмандарыбыз. Чоң рахматыбызды айтабыз. Бүгүн бизге аябай эфир жакты. Каныгүл эже, ишиңизге ийгилик каалайбыз дейт. Чындыгында эле мен деле эфирге чакырайын деп атканда Каныгүл эже десем эле, Каныгүл эже деп баары сизди тааныгандай, ушундай эле жакшы мамилеси менен таанышат экен. Кандай сонун 35 жыл өмүрүңүздү ушул жаатка арнаптырсыз. Ушул жааттагы өмүрүңүздү элдер сыйлап, баалап, сонун СМС каттарды узатып атат. Чындыгында мен дагы баа бердим. Азаматсыз мен бербеген суроолордун деле баарына өзүңүз жооп берип, ушундай бир сонун эфир кылып бердиңиз. Чоң рахматыбызды айтабыз. 35 жылдык жыл аралыгында медицинада да өзгөрүүлөр болду сиздин көз карашыңыз менен? Ооба, мен жаңы келгенде, мисалы үчүн райондук оорукана эле. Азыр Кудайга шүгүр бизден көп аппаратураларыбыз келди. Баягы бөлүмдөр ачылды жаңы. Кошумча, мисалы үчүн азыр жаңы үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору ачылып, бизде мурдакы ошол үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору бизге колдонууга терапия бөлүмү, неврология бөлүмү ачылды. Бүгүнкү күндө баягы мурда биз аябай кыйналчу элек. Баягы кышында сарык оорусу, кызамык оорусу, анан катуу кармаган респиратордук оору аябай көбөйүп кеткенде, бизге ошол баягы жаңы ачылган бөлүмдөрдү жаап, ошол жерге балдарды жаткызып, балдар бөлүмүнө 2 пост ачтык, биз 4-чү посту ачтык. Ушинтип колубуздан келген жардамды элге берип келдик. Мисалы үчүн көз дарыгерлери мурда жок болчу, азыр көз дарыгерлери бар, ушул жерде операция жасашып, аппараттар келген, ушундай жакшы немелер болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Кудай кааласа, мына президент Садыр Жапаров дагы аябай биздин ушу Баткен обласы бекеринен Кыргызстан Баткенден башталат деп айткан жок окшойт. Бизге аябай көңүл бөлүп, жакында ушул биздин областтык ооруканадагы жаңы түшөт деп атат. Кудай кааласа дагы көп ийгиликтер болот деп, ооба, болот деп ишенем. Ушу эң негизгиси элибизде тынчтык болсун, оорубасын. Айтканыңыз келсин. Бул суроону берейин дегенде максат баягы үйүңүзгө сиз жаңы бир парда алсаңыз, сүйүнсө, элдер ошондой сүйүнсө, сиз бир ошо ишканаңызга жакшы бир жабдуулар, жаңы техникалар келсе, аябай патриот болуп сүйүнсөңүз керек дегим келип атат. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келиңиз эми жалпы көрүп аткан кыргыз элине кайрылуу болсун сизден, Кыргыз элим, мен ушу кыргыз болуп жаралганыма аябай сыймыктанам. Анын ичинде ушу Баткендин тургуну катары өзүмдү мындай чын эле патриот сезем да. Ошондуктан ушу эң негизгиси бардыгыңыздарга ден соолук, ушу элибизде, жерибизде тынчтык болсун.
Ушу алдыбызга кандай максаттарды койсок, ошолордун бардыгын Алла Таала ишке ашырганга насип кылсын да. Анан сөз түрдө ден соолукка Кам көрүшүбүз керек. Ооба. Эртең менен турганда ысык чай, лимон чай, көк чай сунуштайсыз. Эң негизгиси баягы биздин дагы жаман жери неме тамак ичпей эле шашып кетип калабыз. Эртерээк туруш керек, эртерээк жатыш керек, эртерээк туруш керек. Сөзсүз эртең мененки тамакты ичиш керек. Мага аябай жакшы айттыңыз окшойт. Биз эртең менен эфирге келгенде бирок мындай кылбайбыз. А бирок сиз урматтуу көрүүчү эфирге келбейсиз. Үйдө олтурасыз. Үйдө олтурганда сөз түрдө тамактанып алыңыз, иммунитетти түшүрбөңүз, көтөрүңүз. Айтор мына ушундай кеңештерди Баткен телеканалы сизге берүүгө ар качанда даяр. Анда эмесе келип бергендигиңиз үчүн, алтындай убактыңызды арнаганыңыз үчүн чоң рахмат. Мекенчил, патриот айымдар көп болсун, сиздей болгон мыкты дарыгерлер көп болсун деп айталым. Бүгүн биздин студияда урматтуу көрүүчүлөр Баткен областык биргелешкен ооруканасынын инфекциялык оорулар бөлүмүнүн бөлүм башчысы жана ошондой эле Баткен облусу боюнча башка жугуштуу оорулар боюнча дарыгер, мыкты дарыгер, ардагер дарыгер Каныгүл Жороева эжекебиз болду. Чоң рахмат, көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Элден келген ыраазычылык каттарды жан дүйнөңүз менен, чын дилиңиз менен кабыл алып коюп, эл үчүн, элдин ден соолугу үчүн күрөшүп жүрө бериңиздер. Эң башкысы эч ким оорубасын. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз сизге пайдалуу болгон болсо, анда биз дагы өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ишеништебиз. Эфирибиздин кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрө аласыз. УТРК Баткен деп издейсиз. Анан сөз түрдө комментарий бөлүмүнө ой пикириңизди калтырыңыз. Сиздин оюңуз биз үчүн аябагандай чоң мааниге ээ. Анда эмесе Шарлотта Яшматова кызыңыз кайрадан жолугушуу үчүн убактылуу коштошсун. Баарыбыз ден соолугубузга кам көрөлү, эч ким оорубасын.